Население Газа истекает кровью и умирает. Газанын халкы кансырап ачкалыктын азабын тартып жатышат. Газа эли ар күнү бомбалоого кабылып жашоо үчүн күрөшүп келишет. Кичине балдар, аялдар, картаң адамдар азык-түлүк, тамак-аштын дары-дармек жетишсиздигинен өлүп жатышат. Правительство Батыш Европадагы, Азиядагы өкмөттөр Израилге кайрылып карапайым Палестин калкына карата кыргынды токтоткула, Газа секторунан блокаданы алгыла деп талап этишүүдө. сектора Газы. Но мир по-прежнему молчит. Бирок дүйнө жүзү дагы эле үн катпай турат. Ачкачылык жана маал-маалы менен токтогон бомбалоолор тамак-аш согуштун куралына айланып, Газанын жашоочулары өлүм туңгуюгуна камалышты. В смертельную ловушку. И обращаясь с просьбой о гуманности, Мен өтүнөмүн, биздин мамлекеттер эл аралык аренада гумандуулук позициясын көрсөтүшсүн. Газа секторундагы блокаданын токтотулушун, ок атуулардын тез арада токтолушун, Палестина калкынын дагы жашоого акысы барлыгын эскертип талап кылуубуз керек. право людей на жизнь.